Бишкекте минтип суу жок, Арча Бешикте ызычы болуп атса, мэр Сочиде жүрөт. Эми караш керек да элдин ичинечи. Депутат Бишкекте суу тартыш болуп, элдер ызычуу түшүп жатса, мэр Сочиде жүрөт. Бишкек шаарынын мэрлерин улам алмаштырып жатып, жаңы келген мэр эмне көйгөйлөр бар экенин билгичекти 1 жыл убакыт өтүп кетип жатат. Мындай пикирин депутат Балбак Төлөбаев бүгүн 8-июнда Жогорку кеңештин жыйынында билдирди. Жок дегенде вице-мэрлерди жайына койгула, улам алмаштыра бербей. Бишкекте суу тартыш болуп, Арча Бешик конушунда элдер ызычуу түшүп жатса, мэр Сочиде жүрөт. Элди ойлош керек да, деди Төлөбаев. Ал өкмөттүн жогорку кеңештеги өкүлү Алмазбек Абытовго кайрылып, вице-мэрлерди алмаштырбоону жана суу маселесин чечүүнү өтүндү. Депутаттын пикиринде вице-мэрлер иштин көзүн таба билишет. Эл өкүлү Марлен Маматалиев суунун башында туруп, суу жок болгону биз үчүн кечирилгис, мөңгүлөр эрибесе эмне кылалы деп жатабыз. Бирок эрибейт же Кахов ГЭСинен суу келип калар деп отура берсек, маселе чечилип калбайт деген пикирин билдирди. Эскерте кетсек, кече 7-июнда бир канча депутат Бишкектеги таза суунун тартыш болуп жатканы боюнча маселени көтөрүшкөн. Ал эми төрага Нурланбек Шакиев парламентте суу маселесин караганы менен мөңгүлөр эрип кетпесин билдирген. Борбор калаанын мэриясы учурда суунун жетишсиз болуп жатканына байланыштуу бир канча чектөөлөрдү киргизгенин билдирген. Алсак, шаардын түштүк тарабында түнкүсүн таза суу өчүрүлүп турарын айтылган. Ошондой эле 100га жакын объекттин ишмердүүлүгү токтотулду. Аларга Мончо жана унаа жуучу жайлар кирет. Маалымат Назар Ньюс. Мына Бишкек шаарында суу боюнча мэрлерди алмаштырып атып, келген мэр эмне проблема бар экен билгичи эле 1 жыл өтүп кетип, кайла алмашып кетип атат. Жок дегенде вице-мэрлерди алмаштырмай койбойсуңар, ошолор иштесин. Мэр келет дагы вице-мэрлердин баарын алмаштырат. Койгула, тийбегиле, болбойт десек болбой, Октябрь районунда мусорду менчикке берип салып, Октябрь таптаза болгон районду талкалап, аз эле жерден калып, эми кайра мына тазалык калып атат. Мунун баарына бирөөлөр баа бериш керек да. Бишкекте минтип суу жок, Арча Бешикте ызычы болуп атса, мэр Сочиде жүрөт. Эми караш керек да элдин ичинечи. Жок дегенде вице-мэрлерди алмаштырбай турбайсыңар, Алмазбек Акунжанович. Алар билет да кандай иштеш керек экен, мэрге жардамчы болот да. Эми ушуну айтыш керек, жеткиргиле жеткирүүчү жактарга. Рахмат.